Котман күнүңүздөр менен эфирде жаңалыктардын күндүзгү чыгарылышы, студияда Алтынбек Бедилов. Кыргызстан бир тууган Өзбекстан менен жогорку деңгээлдеги мамилелерге ар дайым өзгөчө маани берет жана түзүлгөн тыгыз кызматташтыкты чыңдоого, тереңдетүүгө даяр. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Өзбекстандын мамлекет жетекчиси Шавкат Мирзиёев менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктары боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарына жасаган билдирүүсүндө билдирди. Анда Садыр Жапаров коронавирус инфекциясы пандемиясына каршы күрөштүн туу чокусунда жана өткөн жылдагы саясий кайра курумдар учурунда Кыргызстан бир тууган Өзбекстандын колдоосун толук сезгенин эске салды. Ошондой эле кыргыз-өзбек өз ара байланыштарынын бардык маселелер комплексин мындан ары активдештирүү максатында эки тараптуу кызматташтык боюнча парламенттер жана өкмөттөр аралык комиссиялардын чек ара аймактары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрү менен чек арага жакын област акимдеринин кеңешинин кезектеги жыйындарын жакын арада өткөрүү пландаштырылып жатканы да белгиленди. Ошондой эле кыргыз тарап соода жүгүртүү көлөмүн 2 миллиард АКШ долларына чейин көбөйтүү үчүн биргелешип иштөөгө даяр экендигин да билдирди. Мамлекет жетекчиси Садыр Жапаров өз сөзүндө Шавкат Мирзиёевди каалаган ыңгайлуу убагында Кыргызстанга жооп сапары менен келип кетүүгө чакырды. Уважаемый участник заседания, в ходе только что завершившейся встречи в узком кругу Чакан форматтагы сүйлөшүүдө биз эки өлкө ортосундагы бардык актуалдуу маселелерди ачык, конструктивдүү жана кенен сүйлөштүк деп айта алам. Биздин элдерди кылымдан келе жаткан бир туугандык жана кошуналык мамилелер байланыштырып турат. Кыргызстан менен Өзбекстан стратегиялык өнөктөштөр жана бул жөн гана сөздөр эмес. Биз бүгүн сүйлөшүп жатып, коронавирус пандемиясы эки бир тууган мамлекет бири-бирине канчалык керек экенин далилдеп койгону тууралуу да кеп салдык. Мындан улам мен буга чейин айтылган сөздөрдү дагы кайталагым келип турат. Биз Кыргызстан менен өтө олуттуу жана толук масштабтуу кызматташтык түзүүгө дайым кызыктарбыз. Бул багытта бардык мүмкүнчүлүк жана ресурстарыбызды ишке салууга да даярбыз. Биздин элдер бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн, келишимдердин жыйынтыгын жакынкы күндөрү сезиши керек. Ананда биз Садыр Нуркожоевич менен сүйлөштүк. Мындан кийин эки өлкөнүн вице-премьерлери ай сайын эки өлкөнүн мамлекет жетекчилерине маалымат берип турушат. Анда кандай маселелерди чечүү каралды эле, алар чечилдиби, эгер чечилбей калса ага ким жоопкерчиликтүү деген суроолор коюлган. Мен мисалы өзүм тараптан айта турган болсом, тиешелүү маселени чечпеген жетекчилерди жазалайм. Себеби биздин элдер бул сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын сезиши керек. Сөздөн ишке өтө турган мезгил келди. Разговоров мы переходим к реальным делам. Вот это самое главное. Эң алгач кыргыз калкынын атынан, делегациянын жана өзүмдүн атыман бизди жылуу тосуп алганыңыздар үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Биз азыр эле урматтуу Шавкат Миромонович менен эки тараптуу маселелер боюнча тар форматта кеңири пикир алмаштык. Өзбекстан Кыргызстандын жакынкы кошунасы, биздин өлкөлөрдү жалпы тарых жана руханий баалуулуктар байланыштырып турат. Бул иш сапарым Өзбекстан менен эки тараптуу кызматташуунун бардык чөйрөлөрүндө натыйжалуу өз ара аракеттенүүнү түзүү жана эки тараптуу кызматташуунун стратегиялык мүнөзүн бекемдөө үчүн чоң саясий мааниге ээ. Учурдан пайдаланып, COVID-19 пандемиясы учурунда көрсөткөн зор жардам үчүн Өзбекстандын жетекчилигине сизге терең ыраазычылыгымды билдиремин. Бир тууган Өзбекстан элинин биз үчүн оор учурда көрсөткөн мындай колдоосун Кыргызстан эли жогору баалайт. Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланышыма байланыштуу мага жолдогон куттуктооңуз жана Өзбекстанга сапар менен келүүгө чакырууңуз үчүн сизге, урматтуу Шавкат Миромонович, рахмат айтамын. Биздин элдерди байыртадан бери тыгыз бир туугандык, маданий жана тарыхый байланыштар бириктирип турат. Бул байланыштар дагы да болсо чыңалып, өркүндөй берет деп терең ишенемин. Акыркы жылдарда эки мамлекеттин ортосундагы мамилелер бир нукка түшүп, биздин кызматташуу стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине жетти. Мен жана менин командам өзбек тарап менен жигердүү аракеттенүүгө жана мындан ары өз ара пайдалуу кызматташууну тереңдетүүгө толук даяр экендигин билдиремин. Президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында 22 документке кол коюлду. Алардын арасында өкмөттөр аралык Кыргыз-Өзбек өнөктөрү фонду жөнүндө макулдашуу, аткезчиликке каршы чогуу күрөшүү, суу энергетика жаатында коргонуу жана башка тармактарда кызматташууну өнүктүрүү боюнча макулдашуулар бар. Ошондой эле эки өлкөнүн бажы кызматтарынын маалымат алмашуусу тууралуу протокол түзүлүп, саламаттыкты сактоо, билим берүү, спорт жана маданият жаатында экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча түшүнүшүү меморандумдарына кол коюлду. Ки кардош халкынын азалий достугу
Биз эки өлкөнүн кызыкчылыктары бирдей каралган бир катар тармактагы маселелер боюнча сүйлөшө алдык. Эң негизги көңүл соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү жаатына көңүл бөлүндү десек болот. Эки тараптуу соода жүгүртүүнү көбөйтүү тууралуу макулдаштык. Бул үчүн жалпысынан $900 миллион түзгөн өнөр жай, айыл чарба, транспорт, инфраструктура тармактарында долбоорлор ишке ашырылып, ишкерлер арасында алакалар бекемдейт. Анын баары кабыл алынган жол картасына киргизилди. Мунун жыйынтыгы биргеликте инвестициялык фонд түзүүгө алып барат деп терең ишенем. Учурдан пайдаланып, кадырлуу Шавкат Миромоновичке Ташкентке келүүгө чакыргандыгы үчүн жана жалпы Өзбекстан элине биздин делегацияга көрсөткөн жагымдуу жана жылуу меймандостугу үчүн терең ыраазычылыгымды билдиремин. Бул менин Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайлангандан бери Өзбекстан Республикасына болгон биринчи сапарым. Кыргызстан бир тууган Өзбекстан менен мамилелердин жогорку деңгээлине ар дайым өзгөчө маани берип келгендигин жана түзүлгөн тыгыз кызматташтыкты бекемдөөгө жана тереңдетүүгө даяр экендигин белгилейм. Дүйнөдөгү коронавирус пандемиясы менен күрөшүүдө жана былтыркы Кыргызстандагы саясий өзгөрүүлөр учурунда биз боордош Өзбекстандын колдоосун толугу менен сездик. Ушуга байланыштуу мен урматтуу Шавкат Миромоновичке жана Өзбекстан элине Кыргызстанга азык-түлүк, медициналык шаймандар, ооруканаларды куруу түрүндө көрсөтүлгөн гуманитардык жардам үчүн чоң рахматымды айтамын. Урматтуу Шавкат Миромонович, бүгүнкү биздин эки тараптын кызыкчылыгын көздөө менен келишилген бүткүл келишимдер жакын арада ишке ашаарына терең ишенебиз. Кыргызстан менен Өзбекстандын элдеринин ынтымагын бекемдөөгө мындан ары дагы дайым даярбыз. Мурдакы эки элдин ынтымагын биз болуп көрбөгөндөй деңгээлде бийик, жогору деңгээлге көтөрүшүбүз керек. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.